болгон сенин жетиңди алкыныңа сороюн. 2020 жыл Эломан деген каймана менен бир жаш жигит ырчылык карьерасына кадам таштайт. Анын видеолору 10 миңден көрүүлөрдү топтой баштайт. Июлда ал Гүл аттуу жаңы ырын чыгарат. Бирок андан көп өтпөй эле өлкөдө революция болуп кетип, анын тагдыры кескин өзгөрүүгө дуушар болот. Мындай шайлоо бизге кереги жок. Шайлоонун чыйынтыгы жокко чыксын. Элеман Токтобековдун ырчылык талантынан тышкары Кыргызстан үчүн өтө керектүү дагы бир жетишкендиги бар. Ал эмне деп турсаңыз, кыргыздардын канына сиңген тааныш билиш байланыштары болгон. Анын жакын досу Рустам Жапаров, Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун уулу. Бул балыкчыдагы модулдук конструкциялар заводу. 2022 жылы ага президент Садыр Жапаров барат. Бул заводдо көптөгөн мамлекеттик курулуштар үчүн да панелдер чогултулат. Ошол эле Асман шаары үчүн дагы. 2023 жылдын июнь айында президент Асман шаарына капсула салып жатканда ага балыкчыдагы заводдун логотиби бар кийимчен куручу жардам берип жатканын көрүүгө болот. Модуль Хаус заводу Юстиция министрлигинде 22 жылдын февралында катталган. Ал эми аталган заводдун негиздөөчүлөрүнүн бири Токтобеков Элеман Сүйүнбекович. Ушундай иштер үчүн эстраданы таштаган ырчы президенттин баласынын досу. Ага далилдердин бири анын номерин башкалар кандай деп сактаганын келтирсек болот. Мисалы, Элеман Рус досу, Садыр плюс Элеман плюс Рустам сыяктуу жазуулар чыкты. Салкын түн ортосу ай жарык. Ал эми бул таланттуу тикток блогердин аты Жуманазаров Кочкорбек. Ал дагы Модуль Хаус заводунун негиздөөчүсү катары көрсөтүлгөн. Жуманазаровдун жогорку кызматтагы чиновниктердин бири менен байланышы бар. Ал ким десеңиз, акыркы 3 президентке тең ыңгайлуу болуп келген азыркы учурдагы президенттин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаев. Чтобы не пришлось любимой плакать, крепче за баранку держись, шофер. Каныбек Туманбаев саясатка сапарын Икрамжан Илмияновдун шоферу катары баштаган. Бирок кээ бир булактардын айтымында ал жөн гана ишенимдүү жакын адамы болгон. Ал эми Икрам Илмиянов Алмазбек Атамбаевдин тушундагы таасирдүү фигуралардын бири эле. Илмиянов Алмазбек Атамбаевдин айдоочусу болгон деп айтылат. Чакан чөйрөдө Илмияновдун мындан башка бир топ мүлкү Түмөнбаевга катталганы айтылып келген. Мындан улам эл арасында шопурдун шопуру деген кайманатта жаралган. Источник издания Азаттык. 2015 жыл КСДП бийликчил партиясында Каныбек Туманбаев деген көпчүлүккө белгисиз бир талапкер пайда болот. Көпчүлүк ЖМКларда анын сүрөтү же ал жөнүндө маалымат да жок болгон. Тизмеде ал 67-орунда келе жаткан. Бирок булактар ошондой эле Алмазбек Атамбаевдин бизнесине кагаз жүзүндө Туманбаевдин ээлик кылганын айтышкан. Алмазбек Атамбаев президенттиктен кеткенден кийин Туманбаевке жазылып турган 11 каналын ачык эле өзүнө каттатып алат. Кийин 11 каналы Апрель телеканалы болуп өзгөргөн. Сегодня я вручаю ордена Фариду Ниязову. Икрам Илмияновдун депутат болууда кайсы бир жерде мамлекеттик кызматта иштөөдө да баш тарткан жалгыз кыргыз болсо керек. Кудайдан тилейли, мындайлар көп болсун. Баары портфелге кызыгышат. Ал менде 18 жаштан бери иштейт. 25 жылдан бери ал менен иштеп келет. Все рвутся к портфелям. 2017 жыл Алмазбек Атамбаев эмне үчүн Илмияновго Манас орденин тапшырганын түшүндүрүп берип жатат. Дал ошол Илмияновду Каныбек Туманбаев менен байланыштырышат.
Азаттык радиосу Икрам Илмеановдун мүлкүнүн бир бөлүгү Каныбек Туманбаевга катталганын жазып чыккан. Өмүр баяны тууралуу маалыматта Туманбаев 2012-2019 жылдары БКС деп аталган курулуш компаниясынын жетекчиси болгону жазылган. Бирок саясий чөйрөдө анын аты мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси Икрамжан Илмеановго байланыштуу аталып келген. Маселен, Илмеанов ак үйдө таасирдүү адамдардын бири болуп турганда Туманбаев анын эң жакын адамы, ишенимдүү жардамчысы катары сапталып жүргөн. Siz баштап берген кыргыз көчү өз жолун улайт. Сооронбай Жээнбеков бийликке келиши менен Каныбек Туманбаев ал бийлик менен да байланыш түзө баштайт. Анын депутаттыкка талапкер катары Жээнбековдордун Биримдик партиясынан келиши ошол бийликтин да тилин тапканынан кабар берет. Мамлекеттик кызматта бир күн иштеген жок. Каныбек Туманбаев качан бизнестин ушул жакшы иштеп, элдерге жумуш орундарын, завод, фабрикаларды кура баштагандан кийин саясатка аттана баштаганда баары Каныбек Туманбаевга бир жалаларды жаба баштады. Эч кандай жала деле жабылган эмес. Бирок ошондо эле журналисттердин иликтөөлөрү аркылуу Туманбаевдин былыктары ачыла баштаган. Муфтияттын 20-жылдагы ажылыкка чогултулган акчаны максатсыз пайдалануусу боюнча Азаттыктын иликтөөсүндө Туманбаевдин да аты аталган. Ажыга баргандардын акчасын ошол кездеги муфтий Максатбек Токтомушев Каныбек Туманбаев менен байланышы бар фирмага карызга берген. Мурдагы муфтий Максатбек Ажы Токтомушев баштан эле бизнес менен алектенип келгенин айтып келет. Юстиция министрлигинин сайтындагы маалымат боюнча Токтомушевдун 2 компанияда үлүшү бар. Алардын бири Рибых жоопкерчилиги чектелген коому. Бул фирмага Жоржин Харсан Гашимович, Максатбек Токтомушев жана Каныбек Туманбаев ээлик кылат. Бул сүрөт мурунку муфтий Максатбек Токтомушев расмий жолугушууга барганда тартылган. Сүрөттөн аны менен чогуу эмнегедир Каныбек Туманбаев жана бизге белгилүү TikTok блогер Кочкорбек Жуманазаров жүргөнүн көрүүгө болот. Ассаламу алейкум. Сиздер менен мен Актилек Капаров. А бул биздин иликтөөбүз. Актилек Капаров жана биздин команда ошондо Каныбек Туманбаев Кыргыз темир жолуна жарыяланган тендердеги махинацияларга байланышы бар экенин аныктаганбыз. Кыргыз темир жолу коррупциялык схемаларды колдонуу менен продукцияны заводдун баасынан 2 эсе кымбат сатып алган. Бул орусиялык соттордун чечими менен тастыкталган. Башкортостан бажысынын пикирине ылайык Стройтехсервис компаниясына берилген оңдоо иштерин иш жүзүндө документте көрсөтүлбөгөн ЖЧК Промжиды Гарант фирмасы жасаган. Стройтехсервис мындай айтканда ортомчу фирма. Кыргыз темир жолу ишканасы өндүрүүчүнү тендерге түз чакыруунун ордуна ортомчу фирма аркылуу кызматтарды сатып алган. Курган облустук арбитраждык соттун чечиминен биз Стройтехсервис тарабынан кызматтардын баасы көтөрүлгөнүн билдик. Негизги жана кошумча келишимдерди эске алганда, локомотив дөңгөлөктөрдүн оңдоонун баасы $452 миң түзгөн. Чындыгында оңдоо иштерине $218 миң сапталган. Көрүп турганыңыздай, чыгым дээрлик 2 эсеге көбөйтүлгөн. Транспорттук чыгымдарды кошпогондо бул иштен Стройтехсервис 14 миллион рубль же $220 миң пайда көрүшкөнүн Россиянын салык органдары аныкташкан. Батырбек Жантаев, ал Каныбек Туманбаевдин тууганы. Ага дагы көптөгөн фирмалар катталган. Атап айтканда, көпчүлүк билген чуулгандуу Саяска көмүр компаниясы. Бул Батырбек Жантаев. Ал Саяска компаниясынын директору болгон. Ал дагы Кыргыз темир жолуна материалдык техникалык камсыздоо боюнча өткөрүлгөн тендерин дээрлик 55 миллион сом сунуштап утуп алган. Кийин эле Батырбек Жантаев Кыргыз темир жолдун аталган филиалын жетектеп калат. Анан дагы Кош Тамчы фирмасына Туманбаев дагы, Жантаев дагы жетекчилик кылышкан. Бишкек. Кормлю весь город самыми сочными, мощными бургерами в городе бесплатно. Сегодня... А бул болсо Бишкектеги Black Star бургердин ачылышы. Бекер таратыла турчу бургер жана орус эстрада жылдызы Тимотинин концерти үчүн жүздөгөн адамдар барышкан. Black Star бургерди Каныбек Туманбаевдин өзү жана ошол учурдагы муфтий Максат Ажы Токтомушев ачып жатат. Алардын арасында
Равшан Сабировду да көрүүгө болот. Black Star Burger'дин негиздөөчүлөрү катары Каныбек Туманбаевдин тууганы Батырбек Жантаев жана Равшан Сабировдун жубайы көрсөтүлгөн. Бир учурларда Black Star Burger'дин директору баягы эле биз билген Кошкорбек Жуманазаров болчу. Быйыл 16 январда Актылек Капаров бийликтин буйругу менен ойдон чыгарылган айып боюнча камакка алынган. Азыр жаштар талап коюп барыптыр. Бир министрликти баланча элеп алыптыр, мэрди түкүнчө элеп алыптыр, эскилер жогосун деген талапты коюпсуңар. Биз азыр координациялык кеңеш түздүк. Дагы кошулуп атат келип, чыккыла бери координациялык кеңешке. Эскилер болбойт. 2020 жылдын октябры Садыр Жапаров калган революционерлерди баарын эски кадрлар деп атап, жаңы кадрларды алып келерин жана жаштар менен гана иштешерин убада кылат. Мен только жаштар менен иштешемин. Анткени келечек жаштардыкы. 2021 жылы Садыр Жапаров президент болуп келет. Чтобы Кыргызстан стал экономически развитой, динамичной, сильной и свободной страной, где соблюдаются права человека, установлено верховенство закона, молодежь с оптимизмом смотрит в будущее. Жаш кадрлары ким экен дебейсизби? Жапаров айтып жаткан жаңы жаш кадрлардын бири Равшан Сабиров, вице-премьер-министрдин милдетин аткаруучу болуп, ал эми Каныбек Туманбаев президенттин иш башкаруучусу болуп дайындалды. Булар жаңы кадрларбы же баягы эле эскилерби? Кызыгы ушулар эле 2019 жылы Black Star Burger'ди ачып жатышпады беле? Мурунку бийлик ушуларга фирмаларын каттатып жатышпады беле? Каныбек Туманбаев президенттин иш башкаруучусу болуп дайындалды. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Равшан Сабиров да, Каныбек Туманбаев да мамлекеттик курулуштарга байланыштуу ызычуунун ортосунда орун алышты. Биринчи эле ызычуу тендерсиз мектептер курула баштаганда башталган. Бул тууралуу депутат Дастан Бекешев айтып чыккан эле. Тыныстан Асыпбеков жана биздин команда бул курулуш компаниянын артында ким турганын аныктаганбыз. Экспресс-строй КГ ЖЧКсынын мурдагы негиздөөчүлөрүнүн катарында Азатов Ахматшох Равшанбекович аттуу 20 жаштагы жигит да болгон. Ал Сабиров Равшанбектин баласы экени белгилүү болду. Компания 24 мартта кайра каттоодон өтүп, Дастан Бекешев атаган белгисиз Атантай Фермбек да негиздөөчүлөрүнүн катарынан чыгып кетип, ордуна Кочкорбек Жуманазаров аттуу жетекчи келген. Ушул жылдын 16 январында таңкы саат 6-да Тыныстан Асыпбековдун үйүнө тинтүүгө келишкен. Ал СИЗОдо бир нече ай отуруп, андан соң үй камагына чыгарылды. Бирок үй камагына чыкканы менен мурдагыдай иликтөө менен алектене албай калды. Кыргыз темир жолу бул заводдун курулаары боюнча мурда эле кулактандыруу кылган. Бул элтердин 21 жылдагы репортажы. Заводду мамлекеттик ишканалардын жана инвесторлордун эсебинен куруу пландалган. Өлкө боюнча 10 филиалы бар. Компания жакын арада темир бетон заводун курууну да пландап жатат. Учурда сүйлөшүүлөр жүргүзүлүүдө. Келерки жылдын март-апрель айларында өзүбүз темир бетон шпалдарын чыгарып калабыз дейт Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын директору. Завод курулду. Бирок бизди таң калтырганы эми бул завод Кыргыз темир жолуна эмес, каяктагы бир Еврошпал компаниясына өтүп кеткен экен. Бизге булактарыбыз ушул тууралуу айтып берди. Алтургай сайтында дагы мамлекеттик экени тастыкталган. Генеральный директору биз биринчи жолу темир жолу өзүбүздөгү шпал чыгарган заводубузду ачып атабыз. Эми өзүбүздүн шпалдарыбызды төшөйбүз. Бирок кийин частный Еврошпал компаниясына өтүп кетип атат. Каражат темир жолдун каражатына бөлүнүп атат. Мамлекеттин акчасына завод тургузулат. Мамлекеттин темирлерин колдонот. Баарын колдонуп, завод тургандан кийин тияка өтүп кетип атпайбы?
Ошентип мамлекеттик заводко ким ээ болгон жана андан кийин шпалдарга мамлекеттик заказдарды ким ала баштаган негиздөөчүлөрдүн арасында биздин эски тааныштарыбыз бар. Баягы эле президенттин баласынын доосу ырчы Элеман Токтобеков жана тикток блогер Каныбек Туманбаевдин жакын адамы Кочкорбек Жуманазаров. Завод ээлеринин арасында мамлекеттин жыты дагы жок. 2022 жылдын 6 апрелинде Садыр Жапаров мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө жаңы мыйзам кабыл алат. Ал жаңы мыйзамды коррупцияга каршы күрөшүү катары сунушталган. Ал эми иш жүзүндө бул мыйзам Кыргыз темир жолун баш кылып, мамлекеттик ишканалардын тендерлерин коомчулуктан жашырып салды. МВФ бул мыйзам боюнча эл аралык валюта фонду мындай деди. Бул мамлекеттик каражатынын туура эмес пайдаланышына, инвестициялык климаттын дагыдан начарлашына алып келет жана өтө зарыл болгон, жеңилдетилген тышкы каржылоого жетүү коркунуч жаратышы мүмкүн. Садыр Жапаровдун мактанычына айланган 30 жылда мындай болгон эмес деген популисттик сөзү курулуштарга байланыштуу көп айтылат. Бул иликтөөдө биз 11 долбоорду аныктадык. Алардын жалпы суммасы 130 миллион доллардан ашат. Алар президенттин иш башкармалыгы аркылуу ишке ашырылууда. Ошол эле Каныбек Туманбаев аркылуу. Ал эми курулуш иштерин президенттин өзүнүн үй бүлөсүнө жана Каныбек Туманбаев менен байланышкан фирмалар жүргүзөт. Келечекте аэропорт республиканын калкынын жана чет элдик туристтердин аба транспортуна болгон керектөөлөрүн толук канааттандырууга жетишет деп үмүт артамын. Буюрса, тур операторлор Каракол шаарында жыл бою эс алуу үчүн бардык шарттарды түзүп, облустун экономикасынын өнүгүшү менен бирге Кыргызстандын туризм тармагынын өнүгүшүнө чоң салым кошот. Урматтуу мекендештер, кымбаттуу ысык көлдүктөр, бул эми жалпы мамлекеттик иш-чаралардын бири гана. Бул биз өлкөнү түп тамырынан бери өзгөртүү үчүн бардык күчүмүздү жумшап жатабыз. Садыр Жапаров Караколдогу аэропорттун капсуласын салуу учурунда катуу билдирүү жасаган эле. Натыйжада тендер жарыяланып, бирок кийин жокко чыгарылган. Садыр Жапаров себебин мындай деп түшүндүрдү. Дароо тендерди токтотуп калдым. Эгерде тендер өтүп кеткенде чет өлкөлүк компания утуп алса, азыр соттошуп жүрмөкпүз. Тендерди утуп алдым эле. Мага курулуш иштерин бербей жатат деп чыгышмагалар. Бул жерден дагы саналуу жегиштерден оозунан олчойгон сумманы жулуп алдык. Азыр өзүбүз куруп жатабыз. 10 миллион доллар мамлекеттин акчасын сактап калдык. Мына ошентип эле ушундай иштер менен 30 жылдан бери мамлекетти 5 миллиард долларга карыз кылып коюшкан тура, деди президент. Бирок чынында андай эмес болуп чыкты. Тендерди жокко чыгаруу менен алар жөн гана элден аэропортто ким кандай суммага курарын жашырып коюшкан. 10 миллион долларга арзанбы же тескерисинче кымбатпы белгисиз. Эми аны эч ким текшере албайт. Ошентсе да курулушту ким куруп жатканын аныктадык. Аны Сапат Жолстрой куруп жатканын мамлекеттик каналдар кокустан көрсөтүп алышты. Кирковкасын баштадык, мына Таанышып алыңыздар. Бул Сапат Жолстрой фирмасынын ээси жана директору Тимирлан Жуманазаров. Ал Каныбек Туманбаевдин ишенимдүү адамы катары бизге белгилүү болгон Кочкорбек Жуманазаровдун тууганы болот. Сапат Жолстрой компаниясы деле биздин көрүүчүлөрүбүзгө бөтөн эмес. Аны мурунку аталышы Мосавтодорстрой. Ушул жерден биз кайрадан эле Кыргыз темир жолуна жана Али Токтоконов менен бирге чыгарган биздин 3 жыл мурунку иликтөөбүзгө кайтып келсек. Буга чейин айтып кеткендей, Мостотряд Кыргыз темир жолунун бир ири филиалы. Курулуш иштерин жүзөгө ашырат. Аны Василий Дашков 14 жыл жетектеген. Акыркы 2 жылда Мостотряд 125 жолу тендер өткөрүп, курулуш материалдарын, курулуш техникаларын сатып алып турган. Анализдей келгенде, Мостотряддын эң туруктуу кардарларынын бири жана биз атаган Мосавтодорстрой жоопкерчилиги чектелген коому болуп чыкты. Башкача айтканда, 2018 жылдын декабрынан 2020 жылдын декабрына чейин келе 2 жылдын аралыгында
бул мекеменин ар бир 5-чи тендерин уткан. Жалпы баасы 112 миллион сом. Ошондо биз Кыргыз темир жолунун мурунку башчысы Василий Дашков өзү тендерлерди жарыялап, өзү утуп алып турганын аныктаганбыз. Мостотряд Дашков жетектеген мамлекеттик мекеме болсо, анын тендерлерин байма-бай уткан Моставтодорстрой Дашковдун өзүнүн кара чечекей жеке фирмасы. Башкача айтканда, Дашков мамлекеттин акчасын тендер аркылуу өзүнүн оң чөнтөгүнөн сол чөнтөгүнө өткөрүп турган. Бул мамлекеттик сатып алуулар мыйзамына караманча каршы келет. Азыр ишканалардын аттары жана ээлери өзгөрдү, бирок схемасы ошол бойдон эле калды. Мосавтодорстрой Сапат жол строй деп аталып, азыр президенттин башкармалыгынан тендерсиз эле буйрутма алып жатат. Каныбек Туманбаевдин буйрутмасын анын жакын эле адам алат. Ал эми Жээнбековдун башкаруусундагы учурдан айырмасы эл тендердин суммасын дагы, жеңген фирмаларды дагы көрбөй калды. Садыр Жапаровдун бийликке келиши менен маанилүү маалыматтарды жашыра башташты. Ачык бюджет порталы мамлекет жана мамлекеттик ишканалар жеке компанияларга канча төлөп жатканын көрсөтпөй калды. Бул бийликтин коррупциянын үстүн жаап жашырып жатканынан кабар берет. При публикации непосредственно без меня не обходится, поэтому я приношу извинения свои людям, которым это расследование доставило столько неудобств. Бул Спутник маалымат агенттигинин шеф-редактору. Ал жасаган иликтөөсү үчүн кечирим суроого аргасыз болгон. Иликтөөдө Тажикстан менен болгон жаңжалда жабыр тарткандардын үйлөрүн Каныбек Туманбаевге байланыштуу компания куруп жатканы айтылган. Иликтөө президент Садыр Жапаровдун да көңүлүн буруп, буга байланыштуу комментарий берүүгө түрткөн. Садыр Жапаровдун кабарга берген маеги: эгерде мамлекет курулушка ишенип, ии болуптур, сала бергиле деп койгонумда, бул акчаны саналуу кишилер жана ортомчу компаниялар жеп кетмек. А мен бул акчаны алардын оозунан жулуп алдым да. Алар ушунун баарын иш башкармалыктын жетекчисин Каныбек Туманбаевди кылып жатат деп ойлоп атышат. Ошол үчүн ага акчадан кур калгандар маалыматтык чабуул башташты. Ал жооптуу адамдарды дароо иштен алдым же иш козголду деген жок. Демек аны ошонун бардыгы канааттандырып турган. Садыр Жапаров акчаны үнөмдөп жатабыз деген шылтоо менен кайрадан тендерди жокко чыгарганын айткан. Ал эми курулушту президенттин иш башкармалыгына байланышкан компанияларга өткөрүп бергенин ачык эле айтты. Ал эми Аманат Курулуш Инвест компаниясы Баткенде салынып жаткан үйлөрдү жөн гана көзөмөлгө алып, бир тыйын пайда кошпой кагаз иштерин бүтүрүп жаткан компания. Алардын болгон күнөөсү ушул. Негиздөөчүлөрдүн арасында 20 жаштагы бала бар экен. Бизге мага десе, негиздөөчүлөр 18 жаштагы балдар болсун. Мамлекеттин акчасын үнөмдөп берсе болду. Ошондуктан бизге ЖМКлардан массалык түрдө чабуул болуп жатканда, мамлекеттин миллиардтаган акчасын жедирбей дагы кимдин оозунан жулуп алышты экен деп экинчи жагында ойлонгонду унутпагыла. Фирманын негиздөөчүлөрүнүн бири Давид Камбаров болуп чыкты. Ал Каныбек Туманбаев менен айылдаш. Камбаров буга чейин бизге тааныш Саясканын директору болгон жана ошол эле Black Star Burger'де иштеген. Мен бир кездерде Россияда ашпозчу болуп иштечимин. Андан кийин Бишкектеги тез тамактануучу ресторандар тармагында менеджер болуп, Каныбек Туманбаев менен тааныштым. Экөөбүз айылдаш экенибизди таанышкандан кийин гана билдим, деди Камбаров. Жерде чыгып калган да. Давид Камбаровдун Аманат Строй Инвест фирмасы Баткендеги гана эмес, Бишкектеги дагы үйлөрдү куруп жетишүүдө. Болгондо дагы мамлекеттик заказ менен курушууда. Аманат Строй Инвесттин эки негиздөөчүсү бар. Бири Давид Камбаров, экинчиси баягы президент айткан 20 жаштагы Нурланбек уулу Адилет. А бул Адилеттин тою. Ал эми Адилеттин тоюндагы күйөө жолдош Эскат Нуркожоев, Садыр Жапаровдун инисинин баласы.
Давлет Жапаровдун уулу Эскат Нуркожоев. Мурунку иликтөөлөрүбүздүн биринде Садыр Жапаров бийликке келгенден кийин президенттин бир тууганын ийниси Давлеттин үй бүлөсү капысынан эле байып кеткенин айтып бергенбиз. 2020 жылдан бери Давлеттин бүт үй бүлөсү кымбат баалуу унааларга ээ болушкан. Иликтөөнүн жүрүшүндө мен бир үй бүлөгө жалпы баасы 50 миллион сомдун тегерегин түзгөн 9дан ашык унааны аныктадым. Алардын баары Садыр Жапаров бийликке келгенден кийин сатылып алынган. Азыр болсо биз мамлекеттик ири заказдарды алып турган курулуш компаниясына кокусунан эле президенттинийнисинин аяш уулу ээлик кылып калганын айтып жатабыз. Жакынкы убактардан бери эле мамлекеттик ипотекалык компания президенттин иш башкаруучусуна тагыраагы Канымбек Туманбаевга өттү. Сабыр менен күттүк, мына күндө эртең болуп келатат. Биринчи күн дейт, биринчи күнү келсең, үчүнчү күн дейт. Ушундай эле алдап келатат да, бул кайсы фирма кем дагы чоңдорго да чыга албайбыз дейишти. Жыргалан санаторийнин бул куруучулары айлыктын төлөнбөгөндүгүнө наразы. Санаторий Кыргызстандын профсоюзунан президенттин иш башкармалыгынын карамагына өткөн. Бул азыркы бийликтин жана президенттин мактанычы экенин айта кетели. Биз бу жакта кайрылып аткан элдер ушул жерде Скөл областынын могу Жыргалан курортунда ушул жерде иштегенбиз. Жаздан бери иштеп, жайды жайлап иштеп, үй бүлөбүздү багабыз деп баары ушул жерде турган туугандарыбыз менен. Ушул жерде бул коттедждердин баарын бетондорун куюп, баарын бүтүргөнбүз. Бизден кийин иштеп кеткендер акчаларын алып турду да, биз акчабызды ала албай атабыз. Уже 4 айдан ашты. 5 айга жакындап калды Улукбек. Ушул үндөрүбүздү ушул жерде карапайым элдин үндөрүбүздү жогору жака жеткизип берсең жакшы болот эле. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич жана УКМКнын төрагасы Камшыбек Кыдыршаевич, сиздерге ушуларды тез аранын ичинде чечип бериңиздерди суранат элек. Биз аябай эле сабыр менен күттүк. Мына күндө эртең болуп келатат. Биринчи күн дейт, биринчи күнү келсең, үчүнчү күн дейт. Ушундай эле алдап келатат да. Жумушчулардын айлык акылары төлөнбөгөнүнө байланыштуу маселелер болуп жатканына карабастан курулушту бүтүрүштү. Дал ушундай эле көйгөй президенттин иш башкармалыгынын ушул объектисинде гана болгон эмес. Өткөн жылдын октябрь айында да ызчуу болгон. Анда Индиядан келген курулушчулар жапырт иш ташташкан эле. Алар убада кылынган айлык акыларын төлөөнү талап кылышып, жана эмгек шарттарынын начардыгына наразычылыгын билдиришкен. Кыргызстанда бул жөнүндө билгендер аз. Бирок Индиянын ЖМКларында тараган. Ал эми индиялык жумушчулардын таржымалы Садыр Жапаровдун бул талкууга түшкөн сөзүнөн кийин башталган. Айылды аралап баратса дейт, чет өлкөлүктөр кетип баратса 5-6 балдар турат дейт, жумушсуз. Саясаттан урдуруп атат дейт укмуш. Анан, эмне турасыңар, иштебейсиңерби? Десе, иш жок дейт. Тет жерде фабрика ачылыптыр, завод турат экен, 100дөн ашык орун бар экен, издеп жүрөт го жумушчулар десе, аяка барсаң иштеш керек экен да деп койт. То есть бул анекдоттордун бардыгы өзү турмуштан алынат. Биз кыргыз өзү өлгүдөй жалкоо элбиз, калкпыз. Президент коомчулуктун алдына чыгып, кыргыз элин жалкоо деп сындаган. Ошондой эле резиденциянын курулушунун бүтпөй, мөөнөтүнүн кечип жатканына кыргыз курулушчуларды күнөөлөгөн. Чет өлкөлүк бир күндө жасап бүтүргөн ишти биздин кыргыздар бир жумада да бүтүрө албай атабыз. Мына айлабыз кетип, кечээ күнү мына 800гө жакын Дубайдан учуп келген курулушчуларды ушу Бишкекке токтотуп калдык. Силер жардам берип ушуну сентябрга чейин бүтүрүшүп бере коюп, андан кийин анан асман шаарын салганы кеткиле деп мына курулушчуларды алып калдык мынакей. Бирок Индиядан келген жумушчулар менен да резиденцияны убагында бүтүрүүгө жетишпей калышты. Курулушту Иншаат Строй Билдинг алган эле. Резиденцияны куруп бергени үчүн алар Бишкектин 25 гектар кымбат жерине ээ болушмакчы. Эгерде эксперт айткандай жердин сотухун орто эсеп менен 30 000 доллар деп эсептей турган болсок, 1 гектар жер 3 миллион долларга чыгат. Ал эми 25,7 гектардын баасы 77 миллион 100 000 доллар, же азыркы курс менен кыргыз акчасына которсок 6 миллиард 784 миллион сомдой.
Бирок биз президенттин иш башкармалыгы Иншаат Строй Билдинг компаниясы менен түзгөн келишимдин шарттарын билбейбиз. Негизи Иншаат Строй Билдинг мурда Экспресс Строй KG деп аталчу. Баягы эле бир нече мүнөт мурун айтып кеткен тендерсиз мектеп куруп ызычуу болгон компания. Бул компанияга Каныбек Туманбаевдин жана Равшан Сабировдун ишенимдүү кишилери ээлик кылган. Мамлекеттик каналдар жаңы бийликтин жетишкендиктерин жар салышып, курулган курулуштар менен аларды мактап жатышат. Бирок бийликтин коррупциялары жөнүндө үндөбөй келишет. Бул курулуштардын аркасында Каныбек Туманбаевдин кишилери жана президенттин туугандарынын достору турганын айта алышпайт. Мамлекеттик органдар бул жөнүндө эл билбесин деп, колунан келген нерсенин баарын кылып жатышат. Алар азыр тендерлерди жаап, бюджетти ачыкка чыгарбай, журналисттерди абакка камоо менен алек. Кызык жашоо башталды, иштет эле баштады. Бир муштумдай түйүлөлү бириктирип жаштарды. Эч кайдыгер болбойлу, келечекте хойлойлу. Жагалданбай байларга, мыктыларды колдойлу.